Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, эфирде Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү аны менен тааныштырып, кызматта Руслан Калматов. Алдыда кайсыл темаларга токтолобуз, алгач анонс менен таанышып алыңыз. 7-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 4-чү сессиясы жыйынтыкталды. Депутаттар эс алууга жана шайлоочулар менен жолугууга тарады. Бардык маселелер, мамлекеттик маанидеги маселелер дал ушул жерде чечилет, ушул жерде кабыл алынат. Ата-энелер үчүн балдарды мектепке электрондук каттоо процесси кыйынчылык жаратууда. Депутаттарды тынчсыздандырган көйгөй эмне? Биринчи этап бүттү, экинчи этап бүттү, кире албай атабыз. Ошол жерде мен кошуналар мага келет. Кантип киребиз дейт. Кыргызстанда 5000дей медицина кызматкери тартыш эң чоң тартыштык Бишкек шаарында жаралууда. Операцияга кирип атат киши, мына аппендицит болуп атат. Ошого наркоз бекерге сайлабы же акчага сайлабы? Бекер. Ошентип 7-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 4-чү сессиясы ийгиликтүү жыйынтыкталды. Анткени Конституцияга жана Жогорку Кеңештин регламентине ылайык парламенттин сессиялары сентябрдын 1-чи жумушчу күнүнөн тартып, келерки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин өткөрүлөт. Бул сессия эл өкүлдөрү үчүн жемиштүү болду десек болот. Анткени парламент өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган бир катар маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алып беришти. Сессиянын акыркы жумасында коштолгон окуяларды четинен айтып беребиз. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу ар бир айда элет жерлерин кыдырып, элдин арыз муңун жеринен угуу салтын улантып келет. Бул жолу парламент жетекчиси Ош облусунун Ноокат районуна иш сапары менен барып, алгач Киров айылындагы мектептин абалы менен таанышты. 3 нөмөттө окуган 500дөн ашуун окуучулардын шартын көргөн төрага эл менен жолугушууда жаңы мектеп куруу тапшырмасын берди. Азыр бүгүнкү 500 окуучуга ылайыктап койсок, анда дагы 10 жылдан кийин дагы кошумча корпус курууга туура келет. Ошон үчүн бул жерде дароо эле 700-800 окуучу окуй турганда 2 смена менен курушубуз керек. Андан соң Гүлүстан айылындагы мектепке баш багып кошумча корпус куруу зарылдыгы белгиленди. Заман талабына ылайык билим берүү шарттарын түзүү жетекчиликтин түздөн-түз милдет экенин белгилеген төрага мугалимдердин статусуна өзгөчө көңүл буруу маселесин козгоду. Коомдо мугалимдин орду кээде ата-энеден бийик, кээде тең, кем эмес. Балдарды тарбиялоодо ата-энелер дагы мугалимдерге жардам бериш керек. Бешкоргон айылындагы Абайыл абалдагы мектепти көргөндө оор шартка карабай агартуу ишин улантып жаткан мугалимдерге терең ыраазычылыгын билдирди. Парламент жетекчиси ар кандай тоскоолдуктарга карабай билим берүүдө талыкпай иштегендерге мамлекет тарабынан колдоо болоорун убада кылды. Биздин колдон келет, бүгүн акча бар, мамлекетибиздин казынасы толно. Биз эч качан мындан кийин чоң бай мамлекеттердин эшигин сагалап, эл аралык каржы институттарынын эшигин сагалап жүрө турган учурдан өттүк. Көкжар айылындагы көп жылдардан бери бүтпөй келе жаткан оорукана курулушу да күн тартибинде болду. Бул маселени жеринен көргөн төрага укук коргоо органдарынын текшерүүсүн талап кылды. Биз башка подрядчикке берели. берели. Органдарына берип туруп, аркасынан сая түш керек, каерде эмне экенин сразу алып келет аны. Каранай айылында болсо 225 орунду жаңы мектептин пайдаланууна капсула салуу аз эме өттү. Өлкө үчүн, мамлекет үчүн билим берүүгө өтө чоң салым кошкон берекелүү мектеп болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Ноокаттагы дагы бир кубаныч Нарай айылында 100 орунду жаш жеткинчек бала бакчасынын ачылышы болду. Бул элдин көптөн берки тилеги эле. Ачылышка катышкан төрага бала бакчага 200 000 сомдук сертификат тапшырды. Жогорку Кеңештин төрагасынын өзүнүн фондунан 200 000 сом ала келди, ушул тапшырды. Андан ары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун иш сапары Алай районунда уланды. Парламенттин төрагасы Гүлчү айылында эл менен жолугуп, социалдык колдоо, мугалимдердин айлыгы жана билим берүү маселелерин көтөрдү. Ал экономикалык туруктуулук камсыздалып, көп балалуу үй бүлөлөргө колдоо уланаарын белгиледи. Жаңы мектептен өлкөгө кызмат кылчу жаштар чыгат деген үмүтүн айтып, жаңы имараттын пайдаланууна капсула салды. Ушул жерден бир топ улан кыздарыбыз талпынып, окуп, учуп, бүт атагы дүйнөгө чыккан, кыргыз элине кызмат кылган, кыргыз элин башкарган мыктыларды ушул мектептен чыксын. Бисмиллахиррахманиррахим.
Иш-чарада акын Базарбай Аматовдун ырсаптары ала элинин жүрөгүнөн чыккан ыраачылыктын үнү болду. Алайым атаң таңкың дайым болсын, эмгек кайнап кучагың шаңга толсун, элим үчүн берекелүү мекен болуп, ынтымактын тынчтыктын куту болсун. Амин, амин, амин. Аллах. Арапатектир айылында спорт комплекси курула турган жерге капсула салынды. Эми жаштар мектептин тар залында эмес, заманбап залда машыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Дени сак коом туруктуу өнүгүүнүн пайдалуу деген төрага кыргыз спортчулары дүйнөлүк аренада Кыргызстандын желегин көтөрөрүнө ишеним артты. Дүйнөнү түңгүрөткөн алттар, батырлар, мыкты спортсмендер чыксын ушул жерде. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпысынан Ноокат жана Алай райондорундагы бул иш сапар эл менен түз байланышып, көйгөйлөрдү өз учурунда чечүүгө багытталган. Ар бир маселе жоопсуз калган жок, тиешелүү тапшырмалар берилди. Төрага Нурланбек Тургунбек уулунун бул иш аракети эл менен бийликтин ортосундагы көпүрөнү бекемдеп, жергиликтүү элдин көйгөйүн чечүүгө шарт түзүп берди. 2025 11 июнь мындай Өзбекстан заводу иштеп, мында биз жака чейин сасып, Шитошака келип атат сас. 60 миңдей жашоочусу бар Нокен район Достук айылынан жана Шамалдусай шаарынын Аксы район 3 Коргон айылынын тургундары Өзбекстан Республикасы тарабынан курулган заводдон жана таштанды төгүүчү жайдан чыккан жагымсыз жыт түтүндөн жапа чегүүдө. Бул маселе отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында каралды. Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан датасын макулдашууну бир нече жолу сунуштаган, бирок азыркы учурда Өзбекстан Республикасы азыркы күнү даяр эместигин билдирип, тийиштүү мамлекеттик органдар жана жетекчилик менен макулдашуу үчүн кошумча убакыт берүүнү сунушташканда, ал жакта эл кыйналып атат, ал жакта чечиш керек бул маселени. Сиз адвокат болуп атасыз, сиз адвокат болуп атасыз, аны фильтр коет экен, аны толуктайт экен, иш алып барат экен деп андай дебеңиз сиз. Жаптырыш керек завод. Жергиликтүү тургундардын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жаткандыгы боюнча көйгөй акыркы жылдары байма-бай көтөрүлүп келе жатат. Депутат Замирбек Мамасадыков тиешелүү мамлекеттик органдар завод жабылат деп убада беришкен, бирок маселе чечилбей жатат деди. Чындыгында мен ошол айылда жашайм. Урматтуу депутаттар, кесиптештер. Ошол жердин кулунумун. Мунугу чыккан жытка адам чыдагыс да. Чыккан түтүнгө жашап болбойт. Завод жабылмайынча маселе чечилбейт. Ошол бардыгы таштан төгүүчү мекеме, самын заводдун баары бири-бирине байланыштуу. Эгер аерде полигондо мусор келбесе, ал жерге самын заводдун куруштун таптакыр кереги жок. 2024-жылдын апрель айында Жогорку Кеңештин депутаттары Шамалдусай шаарында эл менен жолуккан учурда бул жагдай көтөрүлүп, ишкананы жабуу талабы коюлган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чек ара жээгиндеги таштанды жайы жабылды дегени менен самын чыгаруучу завод түнкүсүн ишин улантып жатканын билдирди. Иштегенбиз саат 5-тен кийин да бардык да, основной булар саат 4-төн кийин завод иштетишип атат да. Жарым саат турушту, экологиядан барган кызматкерлер чыдабай качып кетти өзүлөрү дагы. Кантип жашап атасыңар бу жерде депчи. Эл өкүлдөрү 1 жылдан ашык убакыттан бери айтылып келе жаткан маселени толук чече албаган министрликтердин иш аракеттерин сынга алышты. Тышкы иштер министрлиги менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги элдин кайрылууларына жана саламаттыгына кайдыгер мамиле кылууда. Муну мен сунуш кылат элем ушул Кабминдин деңгээлинде же болбосо президенттин эмесинде коюш керек. Муну мына азыр биз ушундай сунуш берели. Бул, например, губернатордун деңгээлинде чечиле турган маселе эмес, бирок экология министри сиз ушул жанагы заключение даярдашыңыз керек да. Комитет төрагасы Азизбек Турсунбаев министрлер кабинетинин мүчөлөрү коңшу өлкө менен тиешелүү деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөй жатканын белгилеп, тез арада чечүү талабын айтты. Дипломатиялык жол менен давно чечип коюш эле. Сиз эми бул жерде айтып атасыз, эми карайбыз, анан сүйлөшөбүз деген. Андай болбойт. Бул маселени срочно чечиш керек. Жыйынтыгында комитет бул багытта чечим кабыл алып, анын аткарылышы көзөмөлдө болоору белгиленди. Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутаттар тил саясатын өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоорлорун талкуулашты. Мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү
тууралуу комитеттин чечими жактыруу жана бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алууга сунуштайбыз. Жыйында эл өкүлү Элдар Абакиров агартуу министрлигинин эне тилге болгон мамилесин сынга алды. Буга жалпы республикалык тест түрлөөнүн жыйынтыгы мисал. Депутат мындай көрсөткүч үчүн жооптуу адамдарга чара көрүүнү талап кылды. Азыр биздин балдар ЖРТны тапшырып атканда биз изилдеп чыктык. Орусча тапшырма 170 сөздөн турса, ошол эле кыргызча тапшырма 230-240 сөздөн турат экен да. Бирок биз мындай айтканда бир баланы сен 170 метр чурка, бирөөнү 230 метр чурка деп атабыз, бирок медалды бирдей берип атабыз да. Анан ошону баарын түшүндүрдүк. Баланын убакыты көбүрөөк кетет бул тапшырманы окуганга. Ошон үчүн кыргызча тапшыргандарды кыргызча тапшыргандар менен жарыштыралы, башка тилдегилер менен ошол тилдегилер менен жарыштыралы десек, макул деди. Бир жыл өттү, эчтеке кылбашыптыр. Мен бүгүн жогорку кеңештен сунуш бердим. Андай жетекчилерди жумуштан алыш керек. Анткени Кыргызстанда кыргыз тилин өнүксүн, кыргыз тил гүлдөсүн деген гана жетекчилер иштеш керек. Эл өкүлүнүн пикирин колдоого алган парламент жетекчиси Нурланбек Тургунбек уулу аталган жагдай боюнча агартуу министрлигине эскертүү берип, жыйынтык чыгарууну тапшырды. Андан тышкары төрага мектеп, бала бакчалардагы мамлекеттик тилдин абалына токтолду. Тилекке каршы бүт мектеп окуучулары, бала бакчанын баары орусча сүйлөп атат. Ошонун баарын кыргызча сүйлөткөнгө эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Айрыкча ата-энелерден да сураңыз. Ушул жерде отургандардын да көпчүлүгүнүн балдары, неберелери орусча сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөтпөйлүбү ошону, уялбайлыбы? Мына кече биз Иманалы Айдарбековдун айылына атын берип стелласын ачтык. Ушулар ошол эле Касым Тыныстанов, ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, Абдыкадыр Орозбековдор азыр бизди кыргыздын ушундай орусча сүйлөп, кыргыз тилин жерип атканыбызды көрсө, бизге наалат айтмак. Ошол аталарыбыздын эмгеги күйүп кетип атат. Эгерде ушинтип биз кыргыз тилинде сүйлөбөй, башка тилде сүйлөй бере турган болсок, жакынкы жылы анда биз улут болбой калабыз, урматтуу депутаттар. Биз өзүбүздөн баштайлычы, ушу балдарыбызды, неберелерибизди кыргызча сүйлөтөйлүчү, ошолор менен кыргызча сүйлөшөйлүчү. Тил саясаты жалгыз гана билим берүүдө эмес, башка тармактарда да кейиштүү абалда. Мыйзам долбоорун колдоого алган депутаттар бул багытта комплекстүү иш алып барууну сунушташты. Тил боюнча 2-3 окууда кабыл алып бердик. Албетте биз кыргыз тилди колдош керек. Мыйзамдык базаны биз талктап, колдоп бергенден кийин анан тил өнүгө баштайт. Азыркы өсүп кеткен буун кыргыз тили кызыгы жок, кызыкпай калган. Буну кескин, буну ыкчам түрдө азыркы тил комиссиясы, билим берүү министрлиги эске албаса болбойт. Жыйынтыгында кыргыз тилин колдонуу маселелерине байланыштуу мыйзам долбоорлору 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Кыргызстанда ооруканалар менен үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда 5000 ашык медицина кызматкери жетишпейт. Жыл сайын кадрлардын жетишсиздиги күчөп баратат. Азыр өлкөдө 100 000 калкка орточо эсеп менен 18 гана медицина кызматкери туура келет. Коңшу өлкөлөрдө камсыздоо 45-50% түзөт. Саламаттык сактоо тармагы өтө оор тармак. Бул маалыматтар Ата журт Кыргызстан фракциясынын саламаттыкты сактоо тармагынын учурдагы абалын талкуулаган жыйынында айтылды. Ошондой эле медицина кызматкерлеринин эмгек жана жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган мамлекеттик саясаттын ишке ашырылышы дагы талкууланды. Азыркы учурда биздин бюджет 46 миллиард болсо, 26-жылга 88 миллиард деп сурап атабыз, 2 эсе көп. 90% бул айлык маянаны 100%га көбөйткөн. Медицина тармагынын бюджети 2021 жылдан бери туруктуу өскөнү менен дары-дармектерди сатып алууга жана мекемелерди курууга каржылоо мурдагы деңгээлде кала берүүдө. Анткени бюджеттин 50%дан ашыгы айлык акыга жумшалса, 16% дары-дармекке, 4,5% жабдууларга каралат. Депутаттар аймактагы ооруканалардын шарттарын жакшыртуу көйгөйлөрүн белгилешти. Ошол жерде мисалы үчүн лаборатория жок, анализ чыгара турганчы. Аны алып келип берги Алапка 140 километр алты Алапка районуна келип ошол жерден анализдерин чыгарып кетишет да. Анан жөнөкөй эле нерсени айтып коеюн, ушу райондун борборунда рентген жок экен да. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев синтетикалык баңгизаттарды колдонгон жарандардын санынын көбөйүшүнө тынчсызданууда. Ал мурда кейиштүү абал чоң шаарларда байкалса, азыр наркотик колдонгондор аймактарда да көбөйүп кеткенин белгиледи. Синтетикалык наркотикалар боюнча биздин жаштар өтө мындай эме болуп атат да. Буга берилип атат. Азыр чоң-чоң шаарларда болсо, азыр уже аймактарга чейин жетти уже.
ушуга бир лабораторияны таппайлыбы? Келгиле бир бардыгынан тест салыш керек болуп калды да. Даже мамлекеттик кызматкерлерден. Маалыматка ылайык, жыл сайын жогорку окуу жайларынан 2000ге жакын студент медик бүтүрүп чыгат. Алардын ичинен болгону 200 гана мамлекеттик ооруканаларга кирсе, калган бүтүрүүчүлөр чет өлкөгө кетип, жеке клиникаларда иштешет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн эл өкүлү Талайбек Сарбашев министрди кардиналдуу реформаларга барууга чакырды. Алыскы региондордо иштеп келмейинче шаардагы ооруканаларга алынбайбы же жетекчилик кызматтарга бара албайт дегендей бир буйруктар чыгарып чечсеңиз болобу деген ойдомун да. Эгер мыйзам керек болсо, сиз мыйзам алып келсеңиз, биз колдоп берели. Анткени менен учурда дарыгерлердин орточо айлыгы 26 000 сом. Муну менен алар ипотекалык үйлөрдү ала алабы деген суроону депутат Алтынбек Кылычбаев койду. Кичүү медайымдардын, санитарлардын азыр Эрик Маратович айтып кетти, 11 000, 12 000 түзөт экен депчи. Ушундай айлыктарды алгандар сиздерден ипотекага кантип үй алат? Азыр эң азы мен билгенден бир 30 000 сомдун тегереги турат экен да, ежемесячная выплата. Отурумдун жүрүшүндө өз алдынча төрөй ала турган аялдарга акча алуу менен Кесарево жолунда операция жасоо көйгөй айтылды. Мындан тышкары депутаттар министрди блогерлик ишин туура багытта алып барууга чакырышты. Операцияга кирип атат киши, мына аппендицит болуп атат. Ошого наркоз бекерге сайлабы же акчага сайлабы? Бекер. Кесарево жасайт көбүнчө. Ошол платныйбы же бекерби Кесарево? Кесареводагы нормальный рододагы бардыгы бекер болчу. Өзүңүз блогер экенсиз, соц тармакта көп отурат экенсиз. Билбейм кайсы убакта жазасыз. Бирок ошол блогерлигиңизди сиз ушул профилактикалык тармакка колдонсоңуз жакшы болот да. Жыйынтыгында бардык депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен чечим кабыл алынды. Фракция лидери Бактыбек Сыдыков эл өкүлдөрү көтөргөн маселени министрди аткарууга алууга чакырды. Агартуу министрлиги жаңы окуу жылына 1 жана 2 класстарга кабыл алуу жеңилдетилип, каттоо түндүк тиркемеси аркылуу жүргүзүлөрүн кабарлаган. Деген менен учурда ата-энелер балдарын электрондук кезекке тургуза албай убара. Аны ата-энелер көргөндө да кээ бири түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт. Кээ бири деген телефон түндүккө киргенди билет экен, кээ бири билбейт экен. Биз ар кандай элбиз да. Ана мен айтып кеткендей, сиз айтып атасыз, биринчи этапта ошол жерде жашаган учету барларды атасыз го. Мен учетум бар, 12 мектепте. Кире албай жүрөбүз. Биринчи этап бүттү, экинчи этап бүттү, кире албай атабыз. Ошол жерде мен кошуналар мага келет. Кантип киребиз дейт. Сиз азыр айтып атасыз, ошол жерде жашаган учету барлардын бардыгы рахмат айтышты, кирип атышат. Жок, анда булар каяктын жараны? Булар башка мамлекеттен келдиби дейм да. Эртеге маселе болбосун атам сентябрда. Мага көптөгөн адам шаар боюнча мен жаңы айтпайм, бир 50 киши кайрылып койду. Ошол ар бир окуучу кайсы жерге жайгаша турган болсо, мектеп барса, мектептин директорлори же завуч ушу дежурный номерин коюп, или образец илип коюп, толтурат. Чындыгында билбеген ата-энелер бар да. Электронный кезеге кандай турушту. Ошолор бир киши жардам берип койсо турат. Бир да бала окубай калбаш керек. Туура. Ошондо мына бар, биздин мектеп толуп калды. Бизде момундай жобо иштелип чыккан. Каяка барсаң айка бар деген сөздөрдү угуп ушул нерселер жаралып атат да. Ошон үчүн Надира Сынташевна биргеликте иштеп, бүгүндөн баштап азыр мынакей тапшырмаларды берсеңиздер. Тилекке каршы учурда билим берүү тармагында жетишкендиктерге салыштырмалуу кемчилдиктер арбын. Алардын бири окуучуларды китеп менен камсыздоо. Жыл сайын жаңы окуу жылы башталар алдында бул көйгөй жаралат. Дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук бере ала турган ошол STEM программасы деп атабыз, Сингапурдун китептерин деп атабыз. Ошолорду биз өздүн улуттук баалуулуктарыбызга, элибизге адаптация кылып, ылайыкташтырып туруп, ошону жакшы жактарын берүү боюнча сунуштарыбызды айттык. Жыл сайын китептер алмашып, авторлор алмашып, бизнес катары болуп калгандыктан ар бир жаңы келген жетекчининчи ушундай катаачылык, кемчиликтердин кайталанбаш үчүн эскертип айттык бүгүн. Окуучулардын бир класста 50-60 болуп тыгылып отурбай, сапаттуу билим алуусу үчүн республика боюнча дагы 100 жаңы билим уясы керек. Ал эми Бишкек шаарына болсо 20га чукул мектеп куруу зарылчылыгы жаралууда. Бул токтомду контролдон алууга болбойт. Мына өзүлөр айтып атышат, Бишкекке кеминде бир 15-20га жакын жаңы мектеп керек. Кыргызстан боюнча бир
200 миңди 2-ге бөлсөк, жок дегенде 100 жаңы мектеп керек, кыскасы бул контролдо калсын мектеп боюнча. Быйыл өлкө боюнча 11-классты 80 миңден ашуун окуучу бүтүрүүдө. Ал эми 9-классты 135 миң окуучу аяктап жатат. Учурда бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоо маселеси да эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири. Жогорку Кеңеште элдин өкүлү катары бул маселени мен жеринде да өз көзөмөлгө алмакчымын. Чындап эле баягы мектеп окуучуларына профориентация кесип тандоо багытында ишмер жүрүп атабы. Анткени биз баягы балдарыбызды бала бакчада, мектепте окутабыз. Кийин кайсы бир коомго, элге пайдалуу болсун деп, инсан болсун деп тилек кылабыз, бирок окуучу балдарыбыз мектеп бүтүп атканда кайсы адистин билбей атса, көпчүлүк учурда ал нерсе баягы туура эмес кесип тандоого түрткү болот. Биринчиден, же болбосо балада баягы психологиялык оорак алып жаралат да, жанынан көрөкчө иштеп кетейин деп туруп, мына Россияга мигрант болуп кеткандагы бир себептер ушунда. Мунун аркасында Кыргызстандагы кадр кризиси, мүмкүн адистердин жетишпей аткан көйгөй да ушундан келип чыгып аткан маселе. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен аталган токтом долбоорун жактырды. Жогорку Кеңештин мекенчил депутаттык тобунун көчмө жыйыны Кара Көл шаарында жана Токтогул районунда өттү. Эл өкүлдөрү 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү, мамлекеттик программалардын аткарылышы, жергиликтүү калктын көйгөйлөрү жана энергетика тармагындагы ири долбоорлор менен жеринен таанышты. 28 жылдардагы программаны бүгүн кабыл алдык. Көп финансы керек экен. Ушуну сиздер колдон келсе фракция аркылуу кандайдыр бир деңгээлде колдоо көрсөтсөңүздөр бардык проблемалар чечилет. Кереге Кеңештин алкагында депутаттар Камбарата 1 ГЭСтин курулушуна даярдык иштерин көрүп чыгышты. Бул ГЭС толук ишке берилсе, 1860 мегаватт кубаттуулук менен жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун суу сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Учурда курулушка даярдык кызуу жүрүүдө. Ошондой эле эл өкүлдөрү Камбарата 2 ГЭСинин жана Токтогул ГЭСтер каскадынын ишмердүүлүгү жүргүзүп жаткан реконструкция жана модернизациялоо иштерин да көрүп чыгышты. Жалпы кубаттуулугу 1380 мегаватты түзгөн Токтогул ГЭСинде учурда 1140 адам иштеп жатат. Быйылкы жылы акыркы агрегатыбыз жаңыланып, реконструкциялык иш жүрүп атат. Бул жаңыланса, дагы 60 мегаватт кошулат, кошумча кубаттуулук. Муну менен жалпы кубаттуулук 1440 мегаватт болот. Кара Көл шаарындагы жыйын маалында тургундар тарабынан турак жай, бала бакча, мектеп, саламаттыкты сактоо, ветеринардык тейлөө тармактарындагы көйгөйлөр көтөрүлдү. Больницада кадр маселеси азыр деген өтө курч туруп жатат. Бизге деген азыркы учурда деген акушер-гинеколог, хирург, реаниматолог өтө жетишпей жатат. Депутаттар шаар жетекчилигине конкреттүү тапшырмаларды берип, көйгөйлөрдү ыкчам чечүү зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле шаарды өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен каражат бөлдүрүү жаатында колдоо көрсөтөрүн билдиришти. Кудай берсе, азыр биз ушу мекенчил тобу азыр Кара Көл шаарында болуп туруп, Кара Көл шаарынын мына өнүгүү 3 жылдык долбоору бар экен, ошонусун колдоп азыр 500 миллион сурап атышыптыр бюджеттен. Биз барып ушуну өкмөттөн ушул 500 миллионду бөлдүрүп бергенге аракет кылып. Токтогул районунда да ичүүчү таза суу, ирригация, социалдык мекемелердин жетишсиздиги жана инфратүзүм маселелери эл тарабынан айтылды. Бизде инвалид балдарды борбор калпара албайбыз. Ушу бизге центр курулса деген ой болуп атат да бизде. Кээ бир айыл суулуу жерге көчсө, кээ бири суусуз жерге көчүп, азыркы убакта мазар суу айыл сууга жарыбай келе жатат. Депутат белгилегендей көчмө жыйындардын аркасында элдин суроо талабы жеринен угулуп, орчундуу маселелер көңүл сыртында калбайт. Негизги ушул көчмө жыйынын пайдасы биз өзүбүздүн көзү менен көйгөйлөрү коюп, кийинки мына отурумда фракциянын отуруму болсо, ушул маселелерди көтөрүп коюп, чечкенге аракет кылабыз да. Эл үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Камбарата 1 жана Камбарата 2 ГЭСтери энергетикалык коопсуздукту камсыздаган улуттук долбоорлор катары саналат. Мындан улам көчмө жыйындын дал ушул аймактарда өткөрүлүшү өзгөчө мааниге ээ экенин депутаттар арасташты. Биз азыр ушул депутаттык топтордун бардыгы биздин Кыргызстандагы баарыбызга белгилүү болгондой мега проект бул Камбарата 1 боюнча жана бизден өтүп аткан ратификациялардын бардыгы ушул жака керектүү муктаждыктарды чечүү боюнча, акчаларды чечилиш боюнча таанышуу иретинде болуп атат бул маселе. Белгилей кетсек, отурумга министрлер кабинетине караштуу министрликтердин облустук жана жергиликтүү мекеме ишканаларынын жетекчилери катышып, тиешелүү багыттар боюнча жоопторун беришти.
7-ci чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4-чү сессиясы да ийгиликтүү жыйынтыкталды. Албетте, бул сессиядагы олуттуу окуялар маанилүү иш-чаралар менен эсте калды. Муну менен катар эл өкүлдөрүнүн резонанс жараткан билдирүүлөрү коомчулукта талкуу жараткан учурлар да арбын болду. Ошо порнографиянын эсебинен айынан балдардын төрөлүүсү аз болуп атат. Илгери порнография азыркы бодолуктар жана дубайский шоколад болот. Андан кийин багы айтып коеюн коллегалар, бул жердечи чача-пача деген ушаңарды токтоткула. Мама мне картошки, хорошие пирожки сделает, с вас кофе, поедем в район дедиңиз эле меничи. Анан бирдеме айтсак эле таарынасыңар. Таарынсаңар плашка баргыла. Эмне кереги бар? Эми биздин оозубузду качанга чейин жабасыңар, хватит уже. Армияга барбаса, окуп билим албаса, ал бала жөн эле илинип турган калбаса деген. Казакстандын, Түркиянын жана Россиянын парламент жетекчилери Кыргызстанга расмий сапар менен келип, Жогорку Кеңештин делегациясы бир катар өлкөлөргө барып келди. Анткени парламенттик дипломатия мамлекеттер аралык байланыштарды чыңдоонун башкы куралы болуп эсептелет. Азыр бардык бийлик бутагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бирдиктүү саясат жүргүзүүдө. Парламент өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган демилгелерди дароо колдоого алып, керектүү иштерди ыкчам жана тез жүргүзүү ыкмасын өттү. Депутаттар саясий оюндардан алыс болуп, жеке амбицияларды артка калтырып, мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеп жатат десек жаңылбайбыз. Натыйжада бийлик бутактарында туруктуулук орноп, өлкөдө ири реформалар ишке ашырылууда. Biz öz uağında siyasi oyunlarga azgırılbay, siyasi intrigalarga berilbey, bir gana mamleketibizin, өлkөbүздүн önübü ösүүsü üçün, elibиздин жыргал турмушу üçün, бакубат, күчтүү мамлекетти куруш üçün жасаган аракеттерибиздин натыйжасында ушундай өнүгүүлөр болуп атат. Жыйынтыкталып жаткан сессия аралыгында Жогорку Кеңеште 70 пленардык жыйын өтүп, жалпы 220дан ашуун мыйзам долбоору кабыл алынды. Анын ичинде парламент жер кодекси, суу кодекси, эмгек кодекси, санарип кодекси сындуу маанилүү мыйзам актыларын кабыл алууга жетишти. Бизден күчтүү, биздин 7-чи чакырылыштан күчтүү деп суусап айрымдар аваз кылып сөз кылып келген парламенттердин эрки жеткен эмес. Мына биз 7-чи чакырылыш мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Мен муну мактануу менен, сыймыктануу менен айта алам. Эл арасында парламенттин ишине карата ар кандай пикирлер, түрдүү сындар айтылып келе жаткандыгы да жашыруун эмес. Ал тургай Жогорку Кеңеш нотариус болуп калды деген сөздөр да бар. Бирок бул туура эмес. Анткени мамлекеттеги маанилүү маселелердин бардыгы депутаттардын кароосунан өтмөйүнчө чечилбейт. Андыктан парламентти жөн гана талкуулардын аянтчасы эмес, негизги бийлик бутак экенин белгилешибиз керек. Бардык маселелер, мамлекеттик маанилде маселелер дал ушул жерде чечилет, ушул жерде кабыл алынат. Эгерде бул жерде кабыл алынбаган чечимдер болсо, бул жерде айтылбаган маселелер болсо, ал ишке ашпайт жана иштебейт. Бардыгы биз кабыл алган, парламент кабыл алган мыйзамдардын эрежелери менен ишке ашат. Жаңы Кыргызстанды курууда Кыргыз парламенти зор рол ойноп жатканын президент Садыр Жапаров белгилеп, элдин кызыкчылыгына туура келген мыйзамдарды кабыл алуудагы алгылыктуу иштерине ыраазычылык билдирди. Кыргыз парламенти ачык айкындуулугу жана демократиялык принциптерди бекем кармангандыгы менен бир топ мамлекеттердин парламенттерине үлгү боло алат. Сессия аралыгында Жогорку Кеңеш бардык реформалардын башатында туруп, көйгөйлөр менен катар өлкөбүздүн өнүгүшүнө багытталган олуттуу маселелер талкууланган негизги аянтча катары кызмат кылды. Эми депутаттар өз ишин сентябрдын 1-жумушчу күнүнөн баштап улантышат. Ушул жана башка маалыматтарды биздин кеңеш KG расмий сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга кирип кеңири таанышсаңыз болот. Мен сиздер менен коштошом. Амандыкта, жакшы жаңылыктар менен көрүшөлү. Саламатта туруңуз.